Bunun оригиналы ошо эмеде. Бапиева Алмакан эжеге өтүп кеткен. Ошо Госрексирден. Ошо эжеде. Ошо эже анан кийин баласы мурас кылып өткөрүп алып атпайбы? Өз үйүмдү ломбардта иштеген эженин баласы сатып жатат деген Ранагүл Султанбаева регион телеканалына кайрылды. Султанбаева 2011-жылы Айтпы Орунбаевага тиешелүү Сузак районунун Ленин айыл өкмөтүндөгү үйдү алган. Турак жайды 210 миңге баалап, 3 жыл сайын ай сайын бөлүп төлөөгө макулдашышат. Акыркы 20 миң сомду Султанбаева ломбардтан алып турганын кошумчалайт. Акчам бер деп 1-2 жол сурагандан ошо айлам жогонан ошо ломбард эже тааныш эле. Эже ушундай болот ага десем, үйүңө мага залогко коюп тур. Анан качан ушу иштеп тапканда проценти менен бергенде анан мен берем өзүңө, мага ишенбейсиң деди. Анан макуланды деп ошо Айтпы эжени күйөөсүн чакырып, Госрексирге барып, үйдү ошо ломбард эжеге өткөрдүм. 20 миңди берки эжелер алып кетишти. Маселе ломбардтагы аял көз жумгандан кийин башталган. Мен үйүм документи бар эле деп жүрдүм мен деле. Жүрсөм анан баласы келди, чоң баласы, ошо эженин, Алмакан эженин. Жамбыл деген. Эме деди, эже анда мага 30 миң бериң, мен документти берем деди. Анан укам 30 миң бере албайм деп 22,5 бердим. 12,5 бир бердим, 4 миң, 2 миң, 1000 сом кылып. Ошентип 22,5 бергенден кийин эле ал бала такыр келбей калды. Ошо акча алса тез келип турат эле. Такыр келбей калды. Анан үйүнө издеп барып аттым. Барсам үйү култанып, анан кошуналар айтты, булар семьясын алып Москвага кетишти деп. Султанбаева тиешелүү сумманы төлөгөндөн соң дагы үйүнүн документин кайтарып ала алган эмес. 2020 ошо кошуналарым звонок кылды. Кел, үйүң продается деп жазып кетти деп. Анан кийим десем ошо Алмакан деген эженин кичинекей баласы экен деди. Камбаров Руслан. Келсем чындап эле эшигим ачык экен. Продается деп жазып коюп турдум айнеке. Мен жокто келет да эме. Анан ушинтип Руслан же үйүн билбейм, же адресин билбейм. Ушинтип кес келип, мен ушинтип кыжаалат кылып ататты. Ранагүл Султанбаева 2020-жылы октябрь айылындагы милициянын бөлүмчөсүнө кайрылган. Тергөөчү тараптарды беттештирип көрсөтмөлөрүн алган, бирок бул иш өндүрүштөн кыскартылган. Ошол эле боюлду, кайрылбадым. Анан эле ошо Руслан, Камбаров Руслан өзүнө өткөрүп алгандан кийин эч жака бара албадым. Үйдүн баштапкы ээси делген Айтпы Орунбаеванын жолдошуна байланышып көрдүк. Ал Султанбаева үйдү сатып алып акчасын толук бергенин жана бул окуядан да кабардар экенин айтты. 220-га саткан болсом, мага ай сайын 10 миңден берерде сен үйлүү болуп кал деп өзүң кеңеш берип өзүм эме кылганмын. Мага дагы 10 миңден кийин бере албай калып кыйналды көп. Эми көрүп туруп мен көбү кыстабадым аны. Акыры негизи bir алдык да акчанычы. Sen ejemde атасың, үйдү алдырып коесуң. Шуну койгон десем, ой тутунган эжем деп атты да. Ана акыбети ошол. Деген менен жогоруда аты аталган экинчи тарап менен байланыша албадык. Мындан улам регион телеканалы экинчи тараптын да пикирин чагылдырууга даяр. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, регион.